Адам рух менен денеден куралып жаралган. Рухсуз дене эч кандай мааниге ээ болбогону сыяктуу эле денеси менен шайкеш келбеген рух да тирүүлүктүн жоопкерчилигин аркалагыдай мааниге эгедер боло албайт. Адам баласы жеп ичкен азык түлүктөрү менен кылган иш аракеттери менен аткарууга далалаттанган ибадат кулчулуктары менен денесине жана рухуна белгилүү таасир көрсөтөт. Оозуна салган тамак аш көрүнүштө анын ашказанына кирип жаткандай болсо да, түпкүлүгүндө анын рухуна да өз таасирин тийгизбей койбойт. Ошондой эле адамдын физиологиялык кыймыл-аракеттери да денесине материалдык жактан таасирин тийгизгени сыяктуу эле анын рухуна да ар кандай даражада таасир этет. Адам баласынын жеке жашоосундагы өсүп өнүгүшү жана жетилишинде машыгуунун таасири күч. Орозо кармоо бир мааниде ошондой машыгуунун өзгөчө ыкмасы десе болот. Башкача айтканда, орозо аркылуу адам руханий жактан машыгуу жасап, денесин тизгиндеп чыйралтат. Жыл бою ар кандай мезгилдерде орозо тутуу аркылуу адамдын жан дүйнөсүн жакшылыктар уялап, руханияты тазарат. Ашказандын гана кулу болуп жашаган, денесинин талабын тизгиндей албаган, ар дайым жеп ичкенден нафсин тыя албаган адамдын руху тазарышы, аң сезими, ыйманы тунук болушу мүмкүн эмес. Мындай адамдар бир гана кекиртек үчүн жашап, кулкун үчүн күрөшүп, колунан келишинче жалмап жута берет. Түрдүү азык түлүктөрдөн ырахат алуунун артынан сая кууганы менен шүгүрчүлүк милдетин аткарууну унутуп калган алкы бузук керектөөчү бойдон кала беришет. Ал эми орозо болсо адамдарга мындай жашоонун туура эместигин үйрөтөт.